Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналга көргөнгө абдан кубанычтамын. Эгерде бул видеодун мен бетимди карасаңар, эме жүрөгүңүздөр айланбасын, анткени жолдо кетип баратам, камера бир аз титиреп жатат. Кечирип коюңуздар, алдын ала. Анан бул видео баягы көп суранычтар боюнча Сайыднай түрмөсү боюнча болот. Ушуну талкуулайбыз. Дүйнө жүзүндө аябай көп кишини жалгыз бойдон өлтүргөн ошо бир Брейвик деген бар да, террорист. Ал деген ошо Европа мамлекетинде 100дөн ашык кишини өлтүргөн бир барып аралга, ал аралдан анан автомат менен атып, мылтык менен атып, жардырып, ушинтип. Анан ошону түрмөгө отургузган. Да, мындай түрмө мейли. Аякта библиотека бар, интернет бар, каалагандын баары бар. Үч мал эң аябай мындай тандалма тамак чыкса жашоосу жөн эле укмуш да. Анан ошондой түрмөгө кээ бир учурда баягы өнүкпөй жаткан, жаңы өнүгүп келаткан өлкөлөрдө кылмышкерлери ошондой түрмөгө түшсө, бешикке түшкөндөй болмок, анан эч качан чыккысы келмек эмес да. Ошол аябай чоң террорист Брейвик ошондой абалда бүгүн. Бирок бул демократиялык өлкөдө, Европа биримдигинин мүчөсүндө ушундай да. Көп учурунда баягы Европа биримдигинде түрмөлөрдө баягы кандай гана кылмыш менен болбосун, кээ бир учурда үйдө бекитип коет да. Баягы атайын бутуна баягы маяк, GPS трекер кийгизип коюп, анан ошол трекер менен үйдүн сыртына чыкса, бир заматта эле баягы полиция келе калат да. Чыкпаса үйдө отура берсе, өз ишин жасай берет. Көп учурунда баягы түрмөгө отургузууну китепте окутуу менен алмаштырып салышкан Европа биримдигинде. Ушундай да иш алса. Адам өлтүргөндөр аябай мына катуу террорист деп эсептелгендер ушундай жабык баягы түрмөлөрдө кармалышат. Бирок ошол түрмөлөр курорттон айырмасы аз. Ал эми диктатура жада аябай кедей өлкөлөрдөгү түрмөлөр өтө жаман да, өтө жаман. Эски имараттар адамды баягы касапканага салгандай, же болбосо кандайдыр бир мындай баягы мал кармагандай эле кармашат да. Ошол түрмөлөрдүн бир кандайдыр бир үлгүсү бул Сайыднай түрмөсү. Сирияда ХТШ бийликке келер менен ушундай баягы Асадтын бийлигин талкалары менен, Асад качары менен өлкөдөн, алар ушул түрмөдө барып, ошол түрмөнү талкалашты, тамдарын талкалашты, казышты. Ичинде көп аябай ушундай нерселерди, адамдын жүрөгүн айландыруучу мындай нерселерди табышты. Аякта негизи ошо чын эле кылмыш жасагандар эмес, Асадтын бийлигине сөз каршы айткандар табылды да, көбүнчө. Ал Сайыднай аркылуу 54 жыл ичинде 250 000 киши өткөн дейт, кээ бир маалыматтар боюнча. Башка маалыматтар боюнча аяктан 18 000 киши өлтүрүлгөн дейт ошол Сайыднайнын ичинде. Бул тастыкталган өлтүрүүлөр да. Анан негизи канча так экенин эч ким так билбейт. Ошол Сайыднай түрмөсүндө адамдарды аябай мыкачылап кармашкан да. Алардын эң биринчиси аякта суу жок, аякта канализация жок, эчтеке жок. Ошон үчүн адамдар баягы бир адамдар эгерде өз астына чычса, тийсе, ошону башка адамдар дагы эле ошол түрмөнүн баягы отургандар ошону тазалаганга милдеттүү болчу да. Дагы ошондой эле мисалы үчүн суу ташыганга милдеттүү болчу, тамак ташыганга милдеттүү болчу. Тамак көп учурда берилчү эмес, аябай аз берилчү да. Анан негизи аякка аябай мына кыйноолор, мыкачылоолор иштер жасалган. Мисалы үчүн ушул иттер менен талаткан кишилерди бир кездерде баягы атайын ошо кислотага өлүп калса, кислотага эритип салган да. Башка түрмөлөрдө да табылып атат ушундай кислота, кычкылтекке эритилген адамдардын денелери, сөөктөрү табылып атат. Ошол көп учурунда баягы пластик, адам сөөгүн эриткен кычкылтектер, алар пластикти эрите албайт. Ошон үчүн баягы алардын бут кийимдеринин кандай калдыктары калды да, сөөктөрдүн кээ бир калдыктары калды. Анткени кислота таза эритпейт да, адамды чала була эритет. Кээ бир камераларда ошол өлүктөрдүн арасына баягы кишилерди бекитип коюптур да, туздун үстүнө. Туз төшөлгөн экен да, баягы чирибесин, өтө чирип кетпесин деп. Анан ошо туз сеп туруп, туздун арасында өлүктөр жатат, ошо өлүктөрдүн арасында тирүү адамдар да бекилген жатат. Башка бир жерлерин караса, аякта баягы ошо пресс табышты да. Пресске мисалы үчүн кишини отургузуп туруп, өлүп калгандарды, өлүктөрдү салып, пресс менен кысып,
1-2 сантиметрге чейин жеткирип, калыңдыгын ошонун анан штабель менен отургузуп, баягы суусун сыгып, штабель кылып туруп, ушинтип анан баягы утилизация кылчу экен да. Крематорий бар экен ичинде. Крематорий баягы мешке жагып койчу экен ошо денелерди. Мындай пресс менен кыпчылган денелерди. Анан ошол Сайднайда мурун эле баягы адам укуктарын коргоочу эл аралык уюмдар көп айтчы, анасында Human Rights Watch айтчы, бир канча киши ушинтип кыйналды деп. Ошол Сайднайдан кутулуп чыккан, качып чыккан, же болбосо баягы кой берилип, кыйноодон кийин кой берилип чыккан адамдар да көп айтышкан да. Баягы ар кайсы жерлерине ток проводдорун илип, ток менен уруп, бир жерге бекитип коюп, кыймылдабаса адам билесиңер, анын сөөгү терисинен өтүп кетет, этинен өтүп кетет, анан ошол жаткан жерине чейин жетет да, сөөгү. Пролежин деп коет орусча. Кыргызчаны кандай дейт? Анан ошо дагы байкасак, алардын отчету боюнча ошол аябай зордуктоолор көп болгон да. Ар кайсы буюмдар менен ушундай начар нерселерди кылчу экен, баягы ошо режимге каршы чыккандарды. Кээ бир учурда баягы эгерде Асадты жакшы көрөм, ушундай бийликти колдойм десең эле кое берип салчы дейт. Эгерде жок, принципиалдуу түрдө бийликти колдобойм, каршы чыгам деп портретин берсе, ошо сүрөтүн берсе, селөкөтүн берсе, теп аны түкүрүп койсо, ошону аябай катуу мыкачылап кыйначы дейт да. Анан ошо нерселер баягы дагы кошумча кыйноолордун түрлөрү кандай болгон? Зордуктоо да негизи. Баягы ушул аялдарды ушунчалык көп ушунча экен, баягы ыплас нерсе жасачу экен, сөз аны айтууга деле сөз мына дит да келбейт да, сөз да келбейт. Анан ошол нерселерди жасагандан кийин алар көп учурда төрөп калчу экен ошол аялдар. Ал төрөлгөн балдар ушул жерде калып калчу экен да. Кээ ошол чыкканда балдар чыгышты, өспүрүмдөр, ушул бүт видеолор интернетке толуп кетти. Мен YouTube'га чыгарсам, чыгара албайм да мен ошол видеонун. Мындай эле баягы кандайдыр бир толук эмес көрсөтүп, же көшөгөлөп көрсөтүп, ушундай көрсөтсөм болот да. Толук чыгарсам блок заматта YouTube'дан кылып көрдүм. YouTube андай нерсени жаман көрөт да, блок чыгат шак эле. Ошол анан өспүрүмдөр, наристелер төрөлүп, ошол жерден баягы күн нурун көрбөгөн наристелер бар экен да. Көп жылдан бери баягы 10 жылдап, 20 жылдап отурган адамдар, алар күн көрбөй, алардын көзү күн көргөнгө көнбөй калгандар бар экен да, сокур болуп. Ошондой нерселер бар экен. Баягы мүгүз өткөн чыгармада айтып кеттим. Аны дагы Невзоровдун каналында да айтышты бир сыйра, баягы башка каналдарда да айтышты. Тизилгаузен башкалар. Аль-Татари деген ушундай бир эр азамат бар экен. Ал деген ушу СССРден окуп кеткен аябай жакшы мындай мыкты ас пилот экен. Анан ал аябай жакшы баягы башкарат экен самолетту. Ал деген бир кездерде ага ушу Хама шаарындагы Асадка берки Хафиз Асадка каршы чыккан оппозицияны бомба ыргыт десе макул болбой коюптур да, бомба ыргытпайм деп. Ошону анан отуруп салышты, ал ушу 43-44 жаш ушундай отуруп чыкты да. Ушунча жарым кылым отуруп чыкты. Жарым кылым отуруп ошол жерден анан баягы чыга алган жок да, жаңы эле чыкты ушул эле. Анан ушундай нерселер болуптур да. Анан аялдарды жана эркектерди ушунча көп жанакындай ыплас нерсе кылчу дейт. Ошондуктан алардын баягы ички чыгарылары эзилип кеткен да, мындай түшүп кеткен ушундай нерселер да болуптур. Анан албетте көп баягы тууган тушкандар ошол түрмөнүн тамдары түшкөндөн кийин барып эле караса түрмөсү өйдө да, ылдыйда, жер астында да экен да. Ошол жер астын чукуп, сындырып чыгарып атышат. Кээрлер баягы денелерин таап, көп жылдан бери баягы кургап калган денелерин таап ыйлап атышат. Кээрлер болсо баягы өзүнүн баягы таппай коюп, тизмелерден таппай коюп ыйлап атышат да, таппай атышат. Кээрлер бактылуу болду, 13 миңге чейин киши чыгардык дейт. Ошо анын саны дагы өсүп атат. Кошумча дагы маалымат чыга элек, азыр кийин чыгат окшойт. Расмий түрдө жаңы өкмөттүн баягы саноосу боюнча отчетторду берет окшойт. Ошол кээрлердин таап, ошол өтө бактылуу, бирок тапканда дагы ошондой абалда баягы бул деген адамдык касапкана деп аталат экен да ошол түрмө. Ошондой абалдагы адамдарды тапканда дагы алардын ден соолугу кайтарылгыс болуп калды да. Негизи айырмасы жок да, түрмө ичинде, түрмө сыртында баары бир баягы ден соолук аябай начар болуп калды. Ал ден соолук менен жашоого да мүмкүн эмес болуп калышты да. Ушундай нерселер болду. Анан мунун баары эмнеде? Мунун баары бир гана баягы диктатура. Хафиз Асад ушу элди багындырайын деп, диктатура курайын деп
ошо баягы элди кыйнаптыр, эл каршы чыкса ошондой эле тыгып салчу экен. Кээ адамдар такыр жоготконго аракет кылышпайт. Принципиалдуу мындай менменсиген, аябай күчтүү, характери күчтүү мындай өзү мындай мүнөзү темирдей болгон адамдарды ошо сындырайын деп ошо түрмөгө отургузуптур да. Анан кээ бир учурларда баягы калп күнөө, калп жала илинсе ошону отургузуптур. Кээ бир учурда баягы эгерде кайсы бир адам чет элге чыгып кетсе, ошо Асадка каршы көз караш менен, анан жоопкерчилик тартпай койсо, анын үй бүлөсүн ушинтип кыйнашыптыр да. Анан ошо нерселер болуптур. Бунун баары сыртка чыкканда баягы туугандар өзүнүн баягы кишилерин өлүп калган тапкан, же болбосо ден соолугу уралган тапкан, же болбосо таппай койгон, ошо бирок тизмелерде тапкан өлтүрүлгөн деп ошону уккан адамдар анан аябай ызаланып, эми бул Сирияда бул жерде канча жыл согуш болду. Алар көчөгө чыгып ошол баягы Асадка кызмат кылган, ошол түрмөдө иштеген баягы кароолчуларды издеп тап, алардын үй бүлө мүчөлөрүн издеп тап, өзүлөрүн издеп тап, мыкачылык менен ошо өлтүрө башташты да, өч ала башташты. Бул нерсеге кээ бир учурда, кээ бир баягы тараптарда жол бербегенге аракет кылышты, биз буларды соттойбуз деп. Бирок көп учурда көп тараптарда антыялаган жок да, антыялган жок. Ошон үчүн көп учурда эл мындай эле жөөлөп кетти да, тебелеп өлтүрүп эле аябай начар мындай кадрлар интернетте толтура, самосуд, линч кылып атышат да, жаман ошо кармап алып алардын баарын мыкачылап өлтүрүп атышат, былчылдатып. Ушундай нерсе болуп атат азыр Сирияда. Кадрлар жөн эле укмуш да. Кайдан көрөм десеңер, X'тен Сирия деп бассаңар, X'тен Илон Маск бүт цензураны алып салыптыр. Бир четинен аяктан эмне гана болбосун баары мындай ачык көрүнүп атат да. Анан телеграм каналдарда да, жабык телеграм каналдарда да толтура ушундай кадрлар. Азыр телеграмда цензура пайда болду, телеграм чектелүү болуп калды. Ошон үчүн азыр X кайра алдыга чыгып атат. Анан Darknet деген балекет бар, аны мен таанышпай эле койгула. Аякта да ушундай видеолор аябай көп да. Анан ушуга алып келди да. Анан ошого туугандар баягы түрмөдөн ушундай кыйналып, же болбосо жоголгон адамдардын туугандары кадимкидей аңчылык жарыялады да. Кадимкидей Сирия боюнча же башка кошун өлкөлөрдө ошо баягы негизи кароолчулар, түрмөнүн кароолчуларын, баягы тергөөчүлөрүн жана башкаларын, ошо соттордун мүчөлөрүн издеп жүрүшөт да, кимди таба албаса. Тигилер жан талашчу өлкөдөн чыгып кетти көбү. Кээ бирлери чыга алган жок. Ошол чыга алган жокторду жаман кылып атышат да. Кээ бирлери кечирилди да, эми кандайдыр бир себептер менен, билбейм, балким алар кандайдыр бир адамгерчиликтүү болуп, мыкачылыктарды толук жасабагандыктанбы ошондой кечирилди окшойт. Ошондой Сайднаяда сырткары дагы ошо Асадтын ошо баягы түрмөгө отургуза турган адамдар болчу дейт. Бир адам мисалы үчүн ошо кыздарды көчөдөн көрүп алып эле, кармап алып эле, анан кандайдыр бир аябай начар иштерди кылып, ошонун баарын камерага тартып чыгарып салчу дейт да. Эмеге, интернетке, телеграмга, ары бери жакка чыгарып салчу дейт. Анан ошону чыгарган адамдарда ошо кармалып, ушундай элдик соттун астынан өтүп, анан өлтүрүлдү дейт, жок кылынды дейт. Дагы кандайдыр бир адамдар бар болчу. Бир мисалы үчүн адам ал деген арстан кармап жүрчү дейт. Анан эгерде арстанга аттарды жегизчи дейт. Анан эгерде баягы кээ адамдар ошол Асад колдобойм дегендерди кармап алып ошол арстандарга жедирип салчу дейт, адамды кадимкидей да. Ошонун үйүндө ушундай чоң мындай вилла сыяктуу үй, чоң мындай көлөмдөгү участок, ошол жерде арстандар да багылчу дейт да. Дагы ушундай нерселер көп экен. Анан ошо диктатуранын бети өтө жаман экен да. Диктатура бул аябай начар нерсе. Анткени диктатурадан адам өмүрү суудан да арзан болуп калат экен да. Бул деген Сирияда көз караш да. Дагы канча диктатуралык өлкөлөр бар дүйнө жүзүндө. Түндүк Кореяны боюнча материалдар көп чыккан. Ошол эле баягы Уйгуристан, Суар боюнча дагы материалдар көп да. Ошол эле мисалы үчүн бүгүнкү күнү дагы бир топ ошо мисалы үчүн хандык, падышалык деп калган мамлекеттерде да ушундай көп маалыматтар чыгат да, аябай начар. Анан дагы ошо мисалы үчүн бир топ Түштүк Америкада Венесуэла сыяктуу, ошол эле баягы Панама сыяктуу, Гватемала сыяктуу, Колумбия сыяктуу өлкөлөрдө дагы аякта эми таза диктатура, Бразилия мисалы таза диктатура эмес, аякта картелдердин диктатурасы, Эквадор,
ошо негизи ушундай өлкөлөрдө дагы ушундай нерселер бир топ деп айтылып жатат да. Ошон үчүн негизи мындай нерсеге мындай диктатура жамандыгын, диктатурага жакшы антиреклама болот да бул нерселер. Ошол Сайдная боюнча кыскасы ошондой. Албетте, мисалы үчүн чын ушунун баарын көрүп чыксаңарчы, кадимкидей психологиялык травма болосуңар да. Эгерде сезимталдуу адамдар болсоңор, жаныңар, жүрөгүңөр жука болсо, карабай эле койгула, издебей эле койгула. Анткени ушунун баарын көргөндөн кийин кадимкидей башка адам болуп каласыздар да. Ичиңер, баягы ички жан дилиңер жанчылат да, мындай айтканда. Үчүн көрбөй деле койгула, сөзгө эле ишенгиле, текст маалыматты окугула, а бирок сүрөттөрүн жана видеолорун көрбөй эле койгула. Өтө оор да. Ошол анан ошон үчүн жаңы бийлик келгенде ошол жаңы бийлик кандай жол менен жүрөр экен, мындай кандайдыр бир жалпы республикалык, жалпы баягы адамзаттык мамлекеттердин жалпы мындай тарап кеткен мыйзам жоболорун карманабы деген суроолорду көптөр берип атат. Карманабыз деп атышат аларчы. Карманса жакшы болот да. Мындай Сайднаяга окшош нерселер кайталанбаш керек, жүйнө жоголуш керек деп ойлойм да. Баягы жалпы эле республикалык, жалпы эле ушундай кандайдыр адамзаттык мыйзамдар иштесе эле туура да. Мындай адамгерчиликсиз, мындай өтө ырайымсыз нерселер кайталанбаш керек да. Ошол эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.